первый. Мы выскочили в коридорчик. Биринчи жарылуу болгондо коридорго качып чыкканыбыз жакшы болуптур. Эгерде ашканада же уктоочу бөлмөдө болгонубузда аман калмак эмеспиз. Там бы изрешетилось. Запорожье шаарынын тургуну Александра Павлова жашаган көп кабат үйгө уруш саткан ракеталардын бири келип түшүп, анын батири жашоого жарабай калды. 22 марттагы чабуулда Запорожьеде 7 жай тургун каза болуп, кеминде 33 адам жаракат алган. Арасында жаш балдар да бар. Бул эми абдан коркунучтуу. Адамдар эмне үчүн ушундай азап чегип жатканын түшүнбөйм. Менин эми жата турган жерим да жок. Орусиянын ракета чабуулу Украинанын президенти Владимир Зеленский Бахмутка барып кеткенден кийин башталган. Украина лидери мекенин коргоп жаткан аскерлер менен жолугуп, аларга мамлекеттик сыйлыктарды тапшырган. Цього вечора починається священний для мусульман місяць Рамадан. Бүгүн мусулмандар үчүн ыйык Рамазан айы башталат. Биздин Украин мусулман коомчулугубуздун басымдуу бөлүгү Крым татарлары оккупациянын, Орусиянын Крымдагы репрессиясы жана кордугунун астында, согуш шартында, майданда майрамдоого аргасыз. Биз бүтүндөй өлкөбүзгө жана бардык жамааттарга эркиндикти, урмат сыйды жана коопсуздукту кайтарып берерибизден күмөн санабайм. Ушул ыйык айда Кудайга сыйынганыбыз Украинаны орустардан тазалоого жардам берсин. Пострел! Бахмут үчүн айгышкан салгылашуу соңку 7 айдан бери жүрүп, эки тарап тең чоң жоготууга учурап атат. Британдардын аскердик чалгын кызматы Москванын урандыларга айланган Бахмутту алуу аракетине майнап чыкпай, Украина аскерлеринин катуу каршылыгына туш болуп, күчүн жогото баштады деп болжолдойт. 23-24 мартта Брюссельде Евробиримдиктин лидерлери Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш менен Украинадагы согушту, анын ичинде азык-түлүк коопсуздугу жана санкцияларды талкуулайт. Биз билгендей, Орусия мунайдан аз кириш ала баштады. 42% чындыгында экономикалык санкциялар, анын ичинде кара майга бааны чектөө орус экономикасына, барып туруп анан аскердик күч кубатына таасир этип жатат. Биз ушул эле ыргакта уланта беришибиз керек. Европалык лидерлер буга чейин шериктештиктин тышкы иштер министрлери макулдашкан кийинки жылда Украина армиясын миллион артиллериялык снаряд менен камсыздоонда бекитмекчи. Украин бийлиги майданда каршылаштарын алыстандыруу үчүн батыштагы өнөктөштөрүнөн 155 мм снаряддарды сураган. Си Цзиньпин 3 күндүк иш сапар менен Орусияга келип кеткенден кийин согуштун жаалы басаңдайт деген күтүү болгон. Кремлдеги сүйлөшүүлөрдө орус лидери Владимир Путин Москва тынчтык сүйлөшүүлөрүн мүмкүн болушунча тез арада кайра баштагысы келерин белгиледи. Бейжин февралда Украинада урушту токтотуунун 12 пункттан турган тынчтык планын сунуш кылган, бирок көптөгөн эксперттер батыштын расмийлери дагы салкын карап, Кытайдын Орусияга жан тарткан мамилеси сезилип турарын белгилешкен. Айбек Бибосунов, Айбек Жуманов, Азаттык, Рага.